Мурза Гапаров, Дарьялардын шоокуму, 2 бөлүм. Ошо түнү Суусар уктабады. Таң атканча ары оонап, бери оонап, үйгө кимдин келип кеткенин ойлоп жатты. Анығын биле албай жаны ачыды. Эртең менен эрте туруп, кийинип алып эшикке чыкты. Эшикте түндөгү жаркыраган ай жоголуп, күн бүркөлүп, айланага боз түшүп келатыптыр. Бирок Суусар муну көргөн да жок. Ал туура бак ичин жарып кеткен издерге барып, аларды кууп жөнөдү. Тааныш издерди тааныгысы келди. Өтүктүн издери экен. Бирок бул жерде эркек аттуунун баарысы өтүк кет эмеспи? Кимисиники? Бактын орто ченине жеткенде артынан «Эй!» деген үнү колду. Караса эшиктин алдында Колдош турат. Жорго жок. Тегирмендеги жүгү менен кошо ээсине тапшырып келген көрүнөт. «Эмне кылып жүрөсүң ал жакта?» деп сурады. Колдош капилеттен келип, капилеттен берди суроосун. Суусар эмне дээрин билбей калды. Убакытты утуш үчүн артына кайтып, Колдоштун көздөрүнө тике карай, аста басып ага жакындап келди. Колдоштун жүзүнөн эчтеке биле алган жок. «Эмне десем?» деп кысталды. Аңгыча Колдош дагы суроо берди. «Ой, мынау кимдин изи? Бирөө келип кеткен го?» Суусар тобокелге салды. «Сенин изиң?» «Я. Бу эмне деп жөйлөгөнүң?» Суусар бул жолу да анын жүзүнө шектене албады. Колдош чын ыкласы менен таң калды. «Анда мен да билбейм», деди да ичкери кирип кетти. «Кызык», деп Колдош издерди жакшылап карай баштады. «Ушунун билгени жакшы эле. Билип, мени менен урушкай эле», деп тиледи. Ал ушул учурда бир пастан кийин үйгө кирип, далистеги очокко от жагып жаткан Суусарга «Эй, ушу сен суу эмессиң го?» деди. Суусардын колунан аташ көрөк түшүп кете жаздады. Бирок Колдошко ызырына карап «Жөөлөөч» деп койду. Колдошту бирөө шүбеге менен сайып алгансыды. Демек, тангысы бар деди ичинен. Сыртынан айтканын азилге айлантып күлүп жиберип, тонун чече баштады. Бул обонду ал көпкө созгусу келди. Суусар шеге албасын үчүн. Адегенде чай ичип, отун жарып, үйдүн тегерегиндеги каткан карды көрөп келип, анан болор болбос бир себептен улам бул сөздү кайрадан баштайт. Ага чейин Суусардын баскан турганынан көзүн албай, сүйлөгөн сөздөрүнүн маанисин баамдап, сыноосун астыртадан уланта берет. Бирок тонун чечип атып, кокусунан жүзү жыйрылып, заманасы куурула түштү. «Суусар, мага дагы повязка чыгыптыр», деди ал бечара түрменен. Суусар чөгүнгө суу толтуруп аткан. Дароо күйөөсүн карады. «Койчу». Көз карашында жана үнүндө кабатырлангандык эмес, кандайдыр кызыккандыктын белгиси сезилди. «Бул эмне? Сүйүнгөнүбү?» деп ойлоду Колдош, айран таң болуп. «Чын, азыр тагамдардыкынан келдим. Тагам мага повязканы көрсөттү. Бүгүнкү күнгө чакырыптыр». Колдош буга эмне дейсиң дегендей Суусардан жооп күтүп калды. Суусар эмне дээрин билбей, кыйлага чейин унчукпай эри менен тиктешип турду. «Ишенбей атат окшойт», деп ойлоду Колдош. «Кейбе», деди акырында Суусар. «Мүмкүн баягы жолкудай военкоматтан эле кайтып келерсиң?» Келбей, ошондон нары кетсемчи?» Суусар чөгүнүн отко койгондон кийин гана жооп берди. «Келбесең эмне экен? Эл катары эл барган согушка барып, эл менен бирге ата журтуңду коргоп, жеңиш менен, кадыр барк менен кайтып келесиң. Эл алдында жүзүң жарык болот». «Атаңдын көрү. Ой, сен мени үгүттөп атасың го дейм. Я, сенин оюңча бул жерде эл арасында менин бетим чиркөө экен да?» Аны сезген киши гана билет.
А сен сезбей жүрөсүң. Элдин баарын жинди ойлойсуң. А эл көрүп, билип турат. Бир гана жери унчукпайт. Раис тагыңдан айбыгат. Өзүң билесиң, азыр раистердин күчүнө кирген мезгили. Урганды урат, сөккөндү сөгөт. Колдоштун эси ооп, очоктун боюндагы өзү отуруп жүрчү дөңгөчкө унчукпай отуруп калды. Аялынын ачык айткан сөздөрү сай сөөгүн сыздатты. Мындай сөздөрдү андан биринчи угуш эле. Ушинтип айтарыңды билгенмин, деди ал бир маалда каңырыгы түтөп. Мейли, эл ошентип ойлойт экен. А сенчи? Сен өзүң эмне деген ойдосуң, я? Мен эмне? Мен сенин аялыңмын. Сен менин кардымдагы баламдын атасысың. Мен сага жакшылык гана каалайм. Бирок, Колдош, менден башка аялдардын эрлери же фронтто кан кечип, же бул жерде колхоздо күнү түнү дебей иштеп жүрүшөт. Сен болсоң фронттон калып калдың. А колхозго иштебей койдуң. Элдин баары сени раистин атпагары, раистин койчусу, раистин отунчусу дешет. Бирде болбосо бирде жаның ачыйт экен. Намыс ариетиңе келет экенсиң ушундай сөздөрдү укканда. Түшүнүктүү. Болуптур. Фронтко жөнөтсө барайын. Бирок сен, Суусар, менин никелеп алган катыным. Мен айланып кайтып келгенче күтөсүңбү мени? Суусар сүйүнүп кеткенсиди. Күтпөгөндөчү, деди. Эмне үчүн күтпөйт экенмин? Башка катындардан менин эмнем кем? Жүдө күтөм да. Колдош буга ыраазы болду. Ичи жылыды. Ошентсе да, кантип күтөсүң, деди. Күткөндүн да күткөнү бар. Суусар солуй түштү. Кыйлага чейин ончукпай кетти. Эл күткөндөй күтөм, деди анан супсак түрдө. Колдош, сен мага ишенгин. Келгениңче сенин төшөгүңө эркектин жытын жыттатпайм. Мына, так ушул жерде Колдоштун жүрөгү бурап ооруп берди. Түнкү окуяны билбейт деп, аны таанып атканы да бул деп чечти. Жок, отун жарып, кар күрөп келгенче чыдай албайт. Тезирээк бул катындын кимдигин аныктап билиши керек. Бирок кантип баштасын? Бир паска ойлонуп отурду. Аңгыча чөгүндөгү суу кайнап, Суусар чай демдөөгө киришти. Мына ошол кезде эркелетимиш болуп, Колдош анын мойнунан мычыга кармады. Суусар жыйрыла түштү. Эмне эле мынча орунуп алгансың? Деди Колдош. Суусар кызыл гүлдүү кара жоолугу менен мойнун бекем оруп алган болчу. Эрин шектүү карады. Тамагым ооруп атат, деди анан. Кечинде муздак суу ичип жаттым эле. Анда кел өгүп коеюн, тезирээк айыгып кетесиң, деп Колдош оромолду чечмекчи болду. Суусар коркуп кетип, башын чулгап алды. Койчу эми, оокат кылган атканда. Билип койдум сырыңызды, деди Колдош ичинен. Бирок кантип шек алдырбай тамагын көрүш керек деп баш катыра баштады. Экөө тең ичтеринен дымып калышты. Бирөө билмексенге салып аңдып келаткан тайган окшоп, бирөө тайган али мени көрө элек, көргөнчө бир жакка буйт берип кутулуп кетемин деген түлкү болуп. Бир маалда Суусардын чала була чечилип калган жоолугу бошоп отуруп, бир жагычу өзүнөн өзү түшүп кетти. Өз ою менен алек болуп калган Суусар аны бир нече секундтан кийин гана сезип, дароо өлүп талып кайдадан байламак болду. Бирок Колдош анын тамагын, ээлигин көрүп койду, албетте. Суусардын тамагы менен ээги ойлогондой көгала болуп чайналып калыптыр. Токточу, деп Колдош Суусардын оромолун шып жулуп алды. Анан көргөн көзүнө ишенбей, көздөр алайып отуруп калды. Бул эмне? Деди. Кийин тамагы боолуп.
тамагың, эгиң, жаактарың эмнеге көгөргөн? Суусар жөртекке жылмайды. Анан башка жооп таппай оозуна киргенди оттоп салды. Түндө мен өзүмдү өзүм монттум. Өлгүм келди. Колдоштун оозуна да эмне үчүн деген суроо кирип келди. Сурап алгандан кийин гана суусардыкы калп экенин эстеди. Бирок суроо берилген соң жообун угуш керек. Жөндөн жөн эле. Калп. Эмне калп? Өлгүң келгени. Өзүңдү өзүң муунтканың. Карачы. Ушу муунтканга окшоп турабы, я? Тиштердин изи алдагы. Суусар унчуккан жок. Айт деп атам. Айт. Ким менен жаттың түндө? Эч ким менен. Шуркуя. Дагы мени согушка жөнөтүп күтөтүмүш. Ушинтип күтөсүңбү, я? Согушка эмес, тегирменге барып келгенче кылганың бул. Согушка кетип, 1-2 жыл жоголуп келсем, эмне кыласың сен, я? Менин үйүм канчыкты үйгө айланып, айылдагы дөбөттөрдүн баары ушул жерде болот. Эч кимиси калбайт. Чулак чулагынан өйдө келет. Мен муну бүгүн түшүндүм. Эмне эле мени согушка үгүттөп калды десе? Көрсө, эптеп менден кутула албай жаткан турбайбы? Кадырың жан болсун. Бийкеч, мен согушка барбаймын. Тагам дагы бир жолун табам деп жатат. Ушундай каламын, бул жолу да каламын. Уктуңбу? Буга эмне дейсиң, я? Эмне демек элем? Үшкүрүп коет. Үшкүрүп коет. Үшкүргөндү мына эми көрөсүң. Сенин ушул кулагыңа барбы? Шерменде. Сен билесиңби? Эмне үчүн мен биринчи жолу повесткадан калып калганымын? Коркоктуктан, корккондуктан деп ойлойсуң го сыягы. Элдин бардыгы ошентип жүрүшөт. Бул менин ар-намысыма тиет. Себеби мен коркок эмесмин. Ушу сенин ормончолугуң барып атышып келген немистер менен мен деле атышып келмекмин. Мен дагы 2 буттан, керек болсо, баштан айрылыштан коркпойт болчумун. Бирок мен бир жерден жаңылыштым. Муну мен кийин азыр түшүнүп отурам. Көрсө, бекер кылган экенмин. Анда эмне үчүн калып калдың? Сени деп. Мени деппи? Суусар биринчи жолу угушу бул сырды. Аң-таң болду. Сени деп. Колдош бечара боло түштү. Өзүң билесиң го. Мен сени ормондон кем сүйчү эмесмин. Сен ормонду гана жакшы көрөт элең. Мени болсо эл көзүнө маскара кылып, кемсинткенди гана билчүсүң. Мунун баары менин жүрөгүмдү өйүп жүрдү. Ормон экөөңөрдүн баш кошмокчу болгонуңарды уккан күнү сенден биротоло күдөр үзүп, эми шашпагыла деп кекендим. Силерден өч алууну чечтим. Бирок кантип? Кокусунан согуш чыкты. Биздин эски раисибиз биринчилерден болуп согушка кетип, менин өмүрүмдө бригадтиктен көтөрүлбөгөн чала сабат, оорукчан тагам анын ордун басып калды. Өрдөк жок жерде чулдук бий болду албетте. Бирок менин ишим эмне? Анысы менен. Менин тагам раис, колхоздун кожоюну. Мага ушунусу керек эле. Дароо боюм көтөрүлө түштү. Эми суусар мени башкача көзү менен карайт деген үмүт пайда болду. Башка кыздар балдардын, айрыкча ормондун алдында ышкырып гана басып калдым. Бирок байкасам, мен өзүм эле өзгөрүп, сен өзгөрбөй койдуң. Буга таң калдым. Бирок күтүп жүрө бердим. Көзгө барганда ормон экөө өзгө повестка чыкты. Дегенде
ормонго табамканып абдан сүйүндүм. Мына эми го бала, суусар сулууну таштаарсың дедим бетине. Таштасам эмне? Сага таштамак белем. Биз убактынча гана ажырашып атабыз. Кайтып келгенден кийин баары бир үйлөнөбүз, деди ал. Мага анын таштасам эмне, сага таштамак белем дегени негедир кызык таасир кылды. Кулагыма шак эте түштү. Патаңдын көрү. Ушу дегениңе ушул жерде калган болсомчу, ошондо суусарды мага таштабаганыңды көрөт элем, деп кейдим ичимден. Ошол эле күнү кечинде тагам менен тайжеңемдин коштошуу тамагын жеп, арагын ичип отуруп, кокусунан тагама жалынып кирдим. Тага, мени согуштан алып калчы. Көп эмес, 1 эле жылга. Эгер мүмкүн болбосо, жарым эле жылга. 3 ай болсо да мейли, дедим. Тагам менен жеңем айрандан калышты. Эмне үчүн? Деди тагам. Мен согушка үйлөнүп туруп анан кетким келет. Мүмкүн ал жактан кайтып келбестирмин. Мүмкүн бул менин акыркы өтүнүчүмдүр, дедим. Кокуй, антип айтпаңызчы уул, деди жеңем бечара. Тантыбач, деп койду тагам. Кийин экөө тең өңкүйүп отуруп калышты. Акырында бирин-бири тымызын карап башын көтөрүштү. Бир нерсе дебейсиңби? Деди жеңем. Эмне дейм, колумдан келер бекен, деди тагам. Өзүң көрүп, колунан келди. Ормон экөөбүздөн ушинтип өч алдым дечи. Ооба, максатыма жеттим. Убадаңды неге аткарбайсың? Кайсы убаданы? Тагаңа берген убаданы. 1 жылга же жарым жылга дептирсиң. Быйыл 3 жылга айланып баратат. Мына эми 2-чи повестка келип отурат. Эми да баргым жок. Эмки себеп үйүмдө жаш, сулуу аялым калып атат. Ал мени сүйбөйт. Ошондуктан менге тээр замат өзүн башка эркектердин алдына талпак кылып салып таштайт. Кудай билет, биринчилерден болуп ал талпакка ормончолок келип олтурат. Сен анын өрмөлөп басканына карабайсың да, жийиркенбейсиң да андан, туурабы? Туура, деди суусар мисирейген түр менен. Колдоштун жаны чыга түштү. Шуркуя, деп чаңырды ал. Мүмкүн түндө келип кеткенде ошол болуп жүрбөсүн, я? Айтаарын айтып алып осолдой түштү. Өзү тегерменде түнөгөн болуп атпайбы? Оңдоп кетти. Мени уктатып коюп, келсе келе берет да. Чык, деп койду суусар тилинин асты менен. Издери аныкына окшобойт. Издери 2 бут менен баскан кишинеки. Колдош ушу капыр мага тийиштирип айтып атат го деп да ойлоп кетти. Ошонун чындыкты билгени эле түзүк болуп турат, деди. Ал өзүнүн түнкү жоругуна бушайман жеп, өзүнүн сурагынан өзү кабатырлана баштады. Суусар акыры отуруп, ушундай иштеп, чынын айтып берсего бир жөн. Анда колдош ага ыраазы болот. Аны көп кейитпеш үчүн арсаңдап күлүп туруп, кечирип кой, түндөгү киши өзүм болчумун, азилдештим дейт. Суусар аны бир пас жемелейт, албетте. Бирок экөө тең жеңилдей түшүшөт. Кокус башынан аягына чейин эч ким келген жок, эчтеме болгон жок деп таанып чыгып кетсе эмне кылат? Анда ал ишеничсиз аял болуп чыгат. Колдоштун корккону мына ошол. Эми ким ошол киши? Билбейм. Үйгө кирген жок. Ошондойбу? Атамагыңды ким көгөрттү анда, я? Айттым го. Колдоштун күйбөгөн жери гүл болуп баратты. Бирок суусарды зордуктап, коркутуу жолу менен чындыкты айттыра албайсың. Анда ал өчүшүп алат. Мүнөзү ошондой. Тескерисинче аны сылап сыйпап алдап көрүш керек.
Уятсыз, деди ал, арып чарчаган, баарысына макул болгон түр менен. Бул оор иш го болуптур. Эми ошону касам ичип, көз көрүнө тангандын ордуна болду эле деп койбойсуңбу? Моюн калсаң, мага кыйла жеңил болбойбу? Колдош кокусунан Суусардын алдына чөгүлөй түштү. Мейли, аты жөнүн айтпа. Жөн гана. Ооба, шайтан жолдон чыгарды. Мындан ары кайталанбайт деп койчу. Суранамын, ошентчи, кана. Суусар тобокелге салып, ушунун баарын кылган өзүңсүң, анткор дегиси келип барып, кайрадан өзүн араң токтотту. Коркуп кетти. Кокус өзү болбой калсачы. Колдош аны өмүрүндө кечирбейт. Азыр жөн эле кууланып атат. Пейили курусун мунун. Жок, эчтеке болгон жок. Колдош андан ары чыдай албады. Суусарды көкүрөктөн нары муштап калды. Суусар кулап түштү. Ал ордунан тура калып, бүткүл ачуусу бардык күчү менен тепкилеп, жаман сөздөр менен сөгүнүп кирди. Суусар каршылык көрсөткөн жок. Колдору менен бирде жүзүн, бирде курсагын калкалап, тыбырчылап жерде жата берди. Бир маалда гана жанынын баарынча чыңырып, ичин кучактап, көмкөрөсүнөн түшүп жатып калды. Колдош да кичине соолуга түштү. Энтиге дем алып, көздөрү алууланып, аялын дагы эле жеп жутуп жиберчүдөй карап турду. Суусар эки колун таянып, кичине өйдө болду. Жедиң, деп шыбырады ал. Жедиң. Баланы жедиң. Доңуз. Ажап болот, деди Колдош. Мага арамдан туулган баланын кереги жок. Суусар тик турууга аракеттенип, бирок тура албай, төрт аяктап өрмөлөп, таш бакага окшоп, акырын жылып, төркү үйгө кирип кетти. Колдош кайта өз дөңгөчүнө отурду. Бир пастан кийин анын кан талашкан чоң-чоң көздөрүнөн өзүнөн өзү диркиреп жаш кетти. Ал көпкө чейин ыйлады. Бирок эмне үчүн ыйлап атканын өзү да жакшы билген жок. Бир маалда төркү үйдөн кичине түйүнчөк колтуктап Суусар чыкты. Жүзү куп-кубалсыз. Туура кыласың. Кет. Кет, деди ага. Колдош ыяралаш. Мен аягы суюк аял менен жашай албайм. Мен сенин жооңду бердим. Бир талак. Суусар жооп бергенге чамасы келбей, теңселе басып, унчукпай үйдөн чыкты. Бул аздык кылса, 2 талак. 3 талак, деп кыйкырды. Колдош ордунан туруп, босогого чейин чуркап барып. Ошондо гана Суусар секин бурулуп, аны карап. Бечара, деп койду да, кайрылып жолго түштү. Колдош ага жооп бере алган жок. Не дээрин билбей, өзүнө да, Суусарга да жини келип, босогосунда селейип кала берди. Жанагы эртең мененки бозомук тарткан айлана андан бетер бозоруп, калың туманга айланыптыр. Суусар айылдан чыгып, ормондун көпүрөсүнө жеткенде, көпүрүктүн аркы учундагы кишини даана көрүш кыйын болуп калды. Туман аз келгенсип, көпүрүктүн үстүндөгү кар такыр катып, бут коюштан коркосуң. Суусардын жыгылган себеби да ошол болду. Жыгылганда да катуу жыгылды. Алыстан карап турган ормон муну кайдан билсин? А ормонду Суусар жакын барганда гана көрбөспү? Көрүп, намыскөй жаны андан намыс кылып, өзүнүн чыныгы акыбалын ага сездирбес үчүн аябай чымырканып, калп жерден ырсайып күлүп, бирдемелерди булдурап сүйлөп, жанынан өтүп кетти. Бирок өтөөрүн өтүп алып, көпкө чейин далысы менен ормондун көз карашын сезип барды. Анан ал сезимден кутула электе, каршысынан ормондун көзү кыйшыгы аялы Гүлсүн чыга келди. Колунда наристе кызы, башында түйүнчөгү бар. Гүлсүн менен Суусар экөө бир айылдан. Ал турмак ата-энелери коңшу турушат. Бир кезде ормон үчөө бир класста окушчу эле. Гүлсүн кыздардын конеги, жоош момуну болуп,
Көрүнгөн бала кыз дебей аны бири ыйлатса, бири сооротуп турушчу. А Ормон менен Суусар байкушту өздөрүнө пошточу кылып пайдаланышчу. Тагдыр экен да. Мына эми келип. Ой, Суусарсыңбы? Деп калды Гүлсүн. Бу таң азандан каякка жөнөдүң? Атамдардыкына. Мен атамдардыкынан. Ормонго жаргакшым тиктирдим эле, ошону алып келатам. Суукта тизеси какшап, бечарамдын шаштысы кетип атат. Суусар бир паска ончукпай аны карап турду. Гүлсүндүн бактысына көзү күйдү. Анан анын көз карашына Гүлсүндүн таңыркай түшкөнүн сезип, баласына алаксый кетти. Кызың чоңоюп атабы? Деп кыздын бетин ачып, маңдайынан өөп койду. Ормонго окшош болот, деди ичинен. Ошол замат өзүнүн кардындагы баласы туйлап, ичи катуу ооруп берип, көздөрү тунара түштү. Ой, деп кыйкырып жиберди. Суусар, сага эмне болду? Деп Гүлсүн байкуш күйпөлөктөп калды. Эчтеке эмес, деди Суусар тиштенип. Анан куду Ормонго жылмайгандай калп жылмайып жолуна түштү. Кайыр Гүлсүн. Кайыр. Гүлсүн таңыркаган бойдон калды. Эми Суусардын артынан Ормон гана эмес, анын аялы Гүлсүндүн көз карашы да узатып турду. Көп убакыт өтпөй буга кошумча болуп Ормондун мүйүз Карнайынын үнү келди. Карнайдын үнү Суусарды куду атасынын босогосуна чейин ээрчип барды. Суусарга ал абдан моңдуу угулуп атты. Анын көздөрүнөн шорголоп ысык жаш кетти. Эртең мененки туманда эрбеңдеп жүрүшүп, атпагарлар аттарын эшиктеги акырларына алып чыгып байлашты. Байлап болуп бир четтен алдыларына саман төгө башташты. Мына ошол маалда аткананын коргонуна Раис Разак келип кирди. Боз жорго менен албетте. Боз жоргодон түшүп, аны беденин үймөгү жакка кое берип, өзү саман скирданын түбүндө саман каптап атышкан атпагарлардын жанына басып келди. Раис Разак бою пас, бирок дыгдыйган жоон кишиле. Муруттары узун, көздөрү жээни колдоштун көздөрүндөй чанагынан чыгып канталашып турат. Айылдагылар мурда муну Разак кодо дешчү. Раис болгондон бери антип айтышпай калышты. Айтышса да угузбай айтышат. Разак акенин өзү дагы мурда кодоолугуна макул болуп, кодо дешсе, ага терикчү эмес, а Раис болгондон бери кодо деп айтышпаса да, өзүнөн бою узун адамды астыртадан чакчая карап, болор болбос жерден корс-корс сүйлөп басып кетет. Айтмакчы, басыгы да өзгөрдү. Илгери дайыма шашып, кыдыңдап жүргөн киши эми таптакыр салабаттуу басып, боюн кайкалатып, эки эли мойнун кодо эки карыш моюндай созуп басып калды. Башта эл арасында Разак кодого окшоп кыдыңдап басып деген салыштыруу болсо, азыр Разак Раиске окшоп кое басып деген салыштыруу чыкты. Разак аке мына ошол Раис басыгы менен басып келип, ассаламу алейкум атпагарлар, деп салам берди. Атпагарлар экөө тең ордуларынан туруп ага кол беришти. Разак, кел, деди Ысман аке. Кандай жигит, кыйналбай атасыңбы, деди Раис Закирге. Жок, деп койду Закир жылмайып. Кыйналып атат албетте, деди Ысман аке. Балада. Эчтеке эмес, эртели кеч согуш бүтөт. Атаң келет. Сиздин уулуңуз келет. Аскерлердин баарысы кайтышат. Ошондо мына өзүм биринчи болуп экөөңө жооп берем. Сиз, Ысман аке, кемпириңиздин алдына чай ичип отуруп каласыз. Сен кайтадан окууңду улантасың. Ой, оозуңа май ука, тезирээк эле келсе экен ошол күн. Келет. Раис скирдаларга назарын салды. Жем кашек дагы азайып баратыптыр. Ченеп бергиле. Ысман аке, жазгы кош айдоого калгандай болсун. Кудай кааласа жеткиребиз. Жаз жакын.
Раис башындагы суусар тебетейин алып, ага жабышкан чөп чар болсо терип таштайын дегенсип нары бери тегереде баштады. Ой максаты башкада экен. Усман эке, мен районго кетип баратам, деди. Силерге бурулганымдын себеби бул. Закирди армияга чакырышыптыр. Мен муну военкоматка ала барайын. Усман акенин үрөйү учуп кетти. Закирди аңкая карап катып калды. Закирдин жүрөгү зырып чочуп алды. Ою уйгу-туйгу боло түштү. Дароо анын алдында кандайдыр терең, улуу белгисиздик пайда болуп, ал белгисиздиктен ошондой эле терең, улуу коркунучтун илеби келди. Бирок ушул эле учурда анын балалык кыялын бул терең, улуу белгисиздик каратып туруп, жыландай арбай баштады. Койчу, деди Усман аке. Ушу баланы дагы согуш калабы? Жаңылыштык го. Мен да ошентип ойлоймун, деди Раис. Бул жаңылыштык. Бирок Усман аке, Закир военкоматка барып көрүнүшү керек. Барсын, өзүм алып барам. Алып барып айтамын. Бала жаш деймин. Туура, айт ука, айт. Бала 16-га эми чыкты дегин. Боюна карашпасын. Бою солдойгону менен жашы 16-да. Айнысанын кызы соно экөө тең. Экөө биздин кыштакты улуу сел каптаган жылы туулганда. Билем Усман аке. Билсең айта көрүкө. Колунда карыган энеси, жаш укасы бар. Атасы фронтто деген. Айтам. Ошентип айланайын. Сенин тилиңди алышат. Кана эмесе, Закир, жөргөн ап кел. Мен үйгө барып, энем үкам менен коштошуп кетейин, деди Закир. Коштошуп эмне кыласың? Кайтып келесиң кечке. Андан көрө кемпирди кабатыр кылбай, билгизбей барып келели. Разак туура айтат балам. Энеңдин билбегени жакшы. Билсе жүрөгү жарылып кетет бечаранын. Анда ганы катап келгенде мени бир жакка жумшап жибердим деп коюң. Энем айтып барбасын, деп өтүндү Закир. Боптур. Бара кой. Ылайым Кудай жолуңду кыска кылып, райондон бери кайтып кел. Оолу аке бар. Усман аке дуа кылды. Раис атына минип, Закирди учкаштырып жөнөп калышты. Усман аке аларды дарбазанын оозуна чейин ээрчип барды. Кудай-ай, кандай заман болуп кетер экен. Жаш балдарды да согуш кала башташты, деп кейди бечара. Боз жоргонун артынан узата карап. Кыштак менен райондун борборуна чейин 4 чакырым жер. Боз жорго үчүн ал бир чай кайнатым убакыт алды. Раис менен Закир военкоматтын коргонуна келип түшүшүп, жоргону коргонду бойлото байланган көп сандаган ат эшектердин катарына байлашты. Эми сен жоргону караганча ушул жерде тур, деди Раис. Мен военкоматка кирип сүйлөшүп чыгайын. Коппу, узак кетпегин, чакырып калыштары мүмкүн. Ошентип коюп, коргондун жабык дарбазасын ачып ичкери кирип кетти. Ушунча болуп, Закир бул дарбазанын нары жагына баш багып көргөн эмес. Раисти ээрчий басып, дарбазанын жыртык тешигинен шыкаалап, коргондун ичине көз чаптырды. Коргондун ичи жыгадам, эркектер, аялдар, балдар. Көпчүлүгүнүн колунда коржун, түйүнчөгү бар. Топ-топ болуп турушат. Эң азы 2ден, жалгызы жок. Кээ бирөөлөрү ыйлап алган. Фронтко кетип аткандар турбайбы, деп түшүндү Закир. Кокус мени да жөнөтүп калышса, энем менен гана узата албай калышат экен да. Эгер мына булардай коштошкон болсок, энем менен ганы атама дубай салам айтышат эле. Белек берип жиберишет эле. Ушинтип кейип турганда дарбазанын алдына оокат азыгын асынган 2 киши келип токтошту. Бирөө 50-лөргө барып калган эркек, экинчиси 18-19 бала. Экөө бири-бирине окшош ата бала экен көрсө. Ата, анау кишини күтө туралы, деди бала. Дарбазаны ача баштаган атасына. Күтсө күтөлү. Деди да атасы оор үшкүрүп койду.
Булардын артынан милиция формасын кийген атчан киши келатыптыр. Закир атчанды дароо тааныды. Райондук милициянын начальниги Ысак экен. Ысак эке биздин айылдык болот. Биздин айылдан чыккан эң көрүнүктүү кишибиз ушул. Биздикилер аны менен абдан сыймык таанышат. Начальник Ысак деп баркташат. Ысак эке уш жерде жашайт. Бирок айыл менен серкаттоо, ал жерлердегилердин кары жашына чейин, эшигиндеги итине чейин тааныйт. Ошондуктан Закирди көрөр замат: «Эй, сен эмне кылып турасың?» деп сурады. «Повестка чыгыптыр», деди Закир. «Я, саңабы? Кана повесткаң?» Начальник атынан түшүп Закирге колун сунду. «Повесткам Разак акеде, ошо киши алып келди мени». Ысак эке ойлоно түштү. Пай, балапан гана бойдон экенсиң, колунум, деп койду берги киши. «Кананан Разак?» деп сурады начальник, кичине кескин турду. «Ичкери кирип кетти», деди Закир. Ысак эке тез аптык менен Закирге атынын тизгинин карматты. «Ме, бир жерге байлап кой, жүргүлө». Ата баланы алдыга салып, начальник коргонго кирип кетти. Закир нар жак бер жагын карап чыгып, анын атын боз жоргонун жанындагы бош жерге жетеледи. Раистин аты менен начальниктин аты тааныш окшойт. Бири-бирин оңурайып карап коюшту. Закир Ысак экенин атын байлап, үзөңгүлөрүн ээрдин кашына илип, анан бир баска жалынан, жонунан сылап туруп, кайта дарбазанын оозуна келди. Келип, дагы эле ичкери жакты шыкаалап калды. Кыйладан кийин ал көпчүлүктүн ичинен жиреп чыгып келатышкан Ысак начальник менен Разак раисти көрдү. Экөөнүн түрү жаман, колдорун бири-бирине шилтеп, урушуп талашып келатышкансыйт. Закир алардан коркуп, дарбазадан кичине оолактай берди. Биринчи болуп дарбазадан раис атырылып чыкты. «Шашпа, ушинтип эле начальник болуп турганыңды көрөм сенин», деди ал ызырынып. «Мен да сенин ушинтип раис болуп турганыңды көрөм», деди Ысак начальник. Көрүшөбүз. Раис Разак өзүнүн раистик басыгын унутуп, дикилдеп чуркаган бойдон барып жоргого жабышты. 2-3 умтулуп жатып жоргонун үстүнө конду да, анын башын чукул буруп жолго түштү. Закир эчтекеге түшүнбөй, не кылаарын билбей акырын басып, Ысак экенин жанына келди. Ысак эке жоргонун артынан ачуулуу караганча, чөнтөгүнөн кып-кызыл кабагын алып чыгып, шашылбай нас чеге баштады. Насын чегип, кабагын кайра чөнтөгүнө салып жатып гана Закирди байкады. Байкап, ага кандайдыр аталык мээрим менен карады. «Сен барып, аттарыңды бага бер», деди анан. «Сенин ордуңа фронтко колдош барат». Колдош кыштакка кечки иңирде гана келип кирди. Ийининде чачма мылтык, колунда 5-6 кекилиги бар. Мурутуна муз тоңуп, бутундагы өтөгө кожоюп катып, баскан сайын карч-курч үн чыгат. Кыштакка кирип, өз үйү эмес, тагасынын үйүнө бурулду. Тагасынын дарбазасына келип, адегенде коргондун ичин бир сыйра аңтарыштырып карап алды. Коргондун ичинде 2 үй, 20 чакты кой эчки кечки чачылган жем чөбүн жеп атышат. Алардан башка тирүү жан көрүнбөйт. Колдош дарбаза менен үйдүн босогосуна чейинки аралыкты тездик менен басып өттү да, куду кыргыйдан качкан таранчыдай ичкериге шумкуп кирди. Үйдө орун тайжеңеси гана бар экен. Тайжеңеси очоктун боюнда күймөнүп, оокатка урунуп атыптыр. Ал киши чоочуп кетти. «Ой, сиз белеңиз», деп ордунан тура калды. «Мен жеңе, мен», деди Колдош, бечаранын үнү менен. Мурдагы Колдош эмес, сакал муруту өскөн, этинен түшүп, ыраңы азгын. «Таза үшүпсүз, тезирээк чечине калың», деди жеңеси ага бооруп. Үшүдүм. Бул жерге жаз келип калыптыр. Тоо жакта карылуу». Колдош кекиликтерин эшиктин артындагы бурчка ыргытып, мылтыгын мыкка илип, тебетейин, тонун, өтүгүн чече баштады.
Бир пастан кийин жылаң баш, жылаң бут болуп, колдорун отко тутуп, очоктун боюндагы талпакка отуруп калды. «Жеңе, бирдеме ичириңчи», деп өтүндү. Азыр, деди жеңеси элбек козголуп. Аш-паш дебей колдоштун алдына дасыркон салып, нан, арак жана пиялап келип койду. Колдош пиялага арактан жык куюп, чоң жутуп алды да, артынан бир тиштем нанды бүкүлү какылы жеп жиберди. Деп үшкүрдү. Анан рахат менен: «Адам боло түшпөдүмбү? Рахмат, жеңе». «Аш болсун», деди жеңеси, анын ыраазылыгына ыраазылык менен жылмайып. Жеңеси тагасынан 20 жаштай кичүү, 35ке эми барды. Бою сымбаттуу, чырайдан Кудай берген. Раис күйөөсүн өтө ысык сүйбөсө да, чын ыкласы менен ызаат кылат. Кечирген турмушуна ыраазы. Бирок колдош анын бир кылмышын билет. 2 жыл илгери караңгыда булардын үйүнө келатып, жеңесинин бирөө менен дарбазанын оозунда эзилишип сүйлөшүп турганын көргөн. Өрүктүн паанасына жашына калып, тыңшаса Атбагар Ысмандын оолу мугалим Мураттын үнү чыгат. Сөздөрүн даана угалган жок, бир нерсеге убадалашып атышты иши кылып. Колдош чыдабай ышкырып жиберди. Мугалим бакты аралап качып жөнөдү. Жеңеси коргонуна жылт койду. Артынан ээрчип кирсе, эчтеке болбогонсуп, эчтеке билбегенсип, казан аягы менен алек болуп калыптыр. Бирок кайнесин тике карай албайт. «Көрдүм, уктум, жеңе», деди колдош. «Убадаңар бышты. Шордуу тагамдын жүрөгү жарылып кетээр бекен. Айтсам, я». Орун тайы жеңесинин колундагы чынысы жерге түшүп тең бөлүнүп, өзүнүн үрөйү учуп туруп калды. «Айтмаң, айланайын жыйын бала, айта көрбөң», деп жалына кетти анан. «Айтсаңыз, чындап эле тагаңызды өлтүрөсүз. Өмүр бою кулуңуз болоюн. Ушуну оозуңуздан чыгарбаң, Оолжан». Колдош айткан жок. Тайы жеңеси да убадасында туруп, анын айткан дегенин кылып келатат. Бешара. Пул десе пул берет, арак десе арак берет. А мугалим Мурат болсо, ошондон кийин 10 күн өтпөй эле согушка кеткен. Кызык, кетпегенде эмне болор эле? Эмне деп убадалашты экен ошондо бул экөө? «Тагам каякта?» деп сурады колдош эми гана. «Районго кеткен», деди жеңеси. Эмнеге? Райком чакырган эмиш го?» Жеңеси кайнесинин кабатырланганын көрүп, аны жайгап койду. «Колхоздун ишин сурайт да, эмнеге чакырмак эле?» «Ошентсе экен, дагы бир балея болуп. Коркок болуп да бүттүм. Ушинтип тоо таштын арасында суукка тоңуп, ачка болуп, жапай адамча жалгыз күн көргөнчө согушта жүргөнүм түзүк эмес беле. Ал жерде кыйналсаң да, өлсөң да, көпчүлүктүн арасында кыйналасың. Көпчүлүктүн арасында өлөсүң». Колдош ушул сөздөрүнөн улам фронтко барбай калганына себепчи болгон кишисин эстеп, кабыргасы кайыша түштү. «Сиз ага бардыңызбы?» «Кимге?» «Суусарга». Бардым. Боюнан түшүптүр бечаранын. Уул бала экен. Тирүү туулуп, чай кайнатым убакыттан кийин чарчаптыр. Келиндин өзү төшөктө жатыптыр». Жеңеси унчукпай, колдош да кыйлага чейин тунжурап отуруп калышты. «Сүйлөштүңүзбү?» «Сүйлөштүм. Тезирээк сакайып кетиңиз. Келин, өзүм келип алып кетем дедим». «Десеңиз эмне дейт?» Жеңеси кыйладан кийин жооп берди. «Айыккан болсом, мени колдоштун үйүнө алып барган сокмо жолду керосин менен куюп өрттөйм», деди. Туура кылат. Мына эми сүйгөн аялдан да, көптөн көп күткөн уулдан да куру калдым. «Чала болот саңа», деди бирөө эшик жактан. Босогодо үйдүн ээси туруптур.
арып чарчаган, көңүлү каш көрүнөт. Орун жеңеси тура калып, колунан камчысын, башынан суусар тебетейин алып, чепкенин чечкенге жардам берди. Раис очоктун боюна отураар замат: "Оокатың бышса, казаныңды чыгарчы. Өзөгүм салаңдап калды. Эртең мененки чайдан бери оозума наар ала элекмин", деп наалый кетти. Азыр, деди илберинки жаш аялы. Казан дароо чыгарылды. Дароо сорпосу кеселерге куюлуп, эти мис табакка салынып, дасторконго коюлду. Ошого чейин тагасы отко жылынып, үн сөзсүз отурду. Тамак аш алдына келгенден кийин гана кабагы ачылып, Колдошко көңүл бурду. "Сен жакшы түшүп келипсиң", деди, сорпосунан шор-шор уурдаганча. "Сүйлөшүш керек. Анан курсак тойсун." Оокат ичилип бүттү. Курсактар тойду. Бирок Колдош ичкен жегенинин даамын сезбеди. Эмне кабар айтаар экен деп, белгисиздиктен көңүлү уйгу-туйгу болуп, кабатыр болуп күтүп атты. Өзү да туйбай арактан 2 жолу жутуп алды. Тагасы ичпейт, оорукчан, бөйрөгү ооруйт. "Эмесе мындай", деди тагасы акырында. Узун муруттарын сылап, аларга жуккан оокаттын жогу журтун кетиргенче. "Мен азыр туура райкомдун кабинетинен чыгып келатам. Иш чатак жээним. Райкомго военкоматтан кат түшүптүр. Сен тууралуу. Райкомдун секретары тез арада качык жээниңди кармап келип согушка жөнөт. Болбосо башкармалыгыңды тапшыр да ордуна өзүң бар" деп айтты. "Ой", деп орун жеңеси жүрөгүн басты. Атагасы жээнинен сөз күтүп калды. Жээни не дээрин билбей эси кетти. "Жээним, сен көпчүлүк барган жерге барып кел. Көпчүлүк көргөндү көрүп кел", деди анда тагасы. Анан дагы күтүп калды. "Кеч болуп калды тага", деди Колдош, бул жолу арманды өшкүрүп. "Эмне үчүн?" "Мени эми көпчүлүк барган жакка жөнөтүшпөйт. Андай болсо кана. Барат элем. Кудай урсун. Барат элем. Эми менин мурдагыдай бул жерде кыңырылып, кыялбас кишим да жок. Силер өзүңөр калбагыла. Силердин жөнүңөр башка. Мен өз сүйүүмдү, суй салган суусар сулуумду айтып жатам. Эми мен баары жоктон айрылып, өз үйүмдөн бетер кутум качып, ээн жерде эңгиреп, жападан жалгыз калдым. Эми мен тага фронт эмес, тозоктун отуна барууга да даярмын. Бирок турмага эмес. Турмага мен барбайм. Турмага барганча тоо таштардын арасында жүрүп, айбандарга кошулуп, айбан болуп кеткеним түзүк. Турма өмүр бою жууса кетпес кир, тага. А согуштан өзүң келбесең да, жоокер Паланчаев өз ата журтун коргоп, өз милдетин аткарып жатып, баатырларча курман болду деген экели кагаз келет да. Бул кагаз кара кагаз делгени менен ошо фронттон качкандыгы үчүн паланча жыл турмада арестант болуп жашап келди деген наалаты сөздөн 1000 эсе агыраак жана тазараак. Колдош кызуусу менен шишедеги калган аракты да шарылдатып куюп калды. Кудай сактай көр, деди тагасы, жакасын кармап. Бу сени ким турмага отургузуп атат? Саңа соттон эмес, военкоматтан повестка келген. Тага, мени билбейт деп турасызбы? Мен билем. Военкоматтын да соту бар. Военный сот деп аталат ал. Кудумага окшогон качкындарды, чыккынчыларды соттойт. Укканбыз, билебиз. Разак Раис буга эмне дээрин билбей, бирде аялын, бирде жээнин карап отуруп калды. Сиз өзүңүздөн кабатыр болбоңуз тагы. Райком жөн эле опуза кылып айтыптыр. Сизди фронтка албайт. Фронтто эмне бар сизге? Өзүңүз кары, оорукчан болсоңуз. Ал жакта сизден пайда жок. Пайда болсо,
алып кетер эле чак. Сиздин пайдаңыз ушул жерде тиет өкмөткө. Тийип атат. Ошондуктан сизди ордуңуздан козгошпойт. Коркпоңуз. А менден болсо тууган катары кол үзүңүз. Эмне? Кокуй, ул эмне дегениңиз? Ушинткеле. Өзүңөр үчүн жакшы. Билбейбиз, көрбөйбүз дегиле сураганга. Керек болсом, өздөрү издеп таап алышсын. Эси жок, деди тагасы. Биз бири-бирибизден такыр кетише албайбыз. Тууган катары да, жат катары да. Экөөбүз эми жөн гана тага жээн эмес, тагдыры туташ адамдардан болуп калдык. Эми биз бири-бирибиз үчүн жооп беришибиз керек. Мен сен үчүн, сен мен үчүн. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Бирок таарынбаң. Өз ыктыярым менен турмага өлсөм да барбайм. Кош кыла. Кылган жакшылыгыңар үчүн рахмат. Ата-энемден артык асырап келдиңер. Улуу Акбар. Колдош шапашып туруп, өтүк тонун шашып кие баштады. Ботом, сиз бул үйгө келбечүдөй сүйлөйсүз да, деди Орунтай жеңеси. Келбейм, жеңе, келбейм. Жакшы ит ээлерине өлүгүн көрсөтпөй өлөт дешет. Мен дагы эми силерге караанымды жолотпой жоголомун. Эгер биздин кылган жакшылыгыбызды ошентип кайтармакчы болуп атсаң, айтып коеюн. Бул акың аздык кылат, деди тагасы. Очоктогу оттун мелдирей карап отуруп, Колдоштун колдору шалдая түштү. Кечирип коюң, жантага, деди ал, каргылданган үн менен. Анан көзүнөн жашы дирилдеп куюлуп кетип, башка сөз айтышка чамасы келбей, шарт бурулуп чыгып кетти. Тагасы кайрылып караган жок. Уулжан, деп безилдеген бойдон Орунтай жеңеси артынан ээрчи чыкты. Уул, токтосоңуз, эчкур дегенде азык оокат түйүп берейин. Уул! Дарбаза шарактап жабылганда гана ал күдөрүн үзүп кайра кирди. Күйөөсү мурдагыдай эле телмирип очокту карап отуруптур. Эчтеке дебестен жанына келип отуруп калды. Баарына өзүм күнөөлүүмүн, деди Раис бир пастан кийин. Биринчи повестка чыкканда эле мунун тилин албай койгондо мындай иш болмок эмес. Мындай болорун ким билиптир, деди зайыбы. Мен дагы ошондо сизди күчтөп туруп албадымбы? Менин да айыбым бар. Ушул учурда тыштан мылтыктын үнү уголду. Эрди катындын эси чыгып, бирин-бири селее карап калышты. Мылтыктын үнү экинчи жолу чыкканда гана эс ала түшүштү. Баягы жиндадатын карматып, дагы бечара каргаларды аткылап кирди, деп койду Раис. Мылтыктын үнү тарсылдагандан тарсылдап улам узап баратты. Кудайга шүгүр, үйүнө карай кетип баратат, деди Орунтай жеңеси, үндүн багытын тыңшап отуруп. Бир пастан кийин мылтыктын үнү тынчыды. Катар турган 3 бактын ичиндеги таза абада дарынын жыты-жыттанып уйкусу бузулуп, даурап учуп конуп атышкан каргалардын наалган кыжы-кужу үндөрү угулуп, карарган муздак жерде алардын шериктеринин өлүктөрү калды. Ауыр тоңку бактын арасында жаш баланын карааны эрбеңдеп жүрдү. Колдош бу маалда үйүнө жетип, жыйылган төшөктөрдүн 2-3-өн нардан бери жая салып, кийимчен бойдон эле жатып алды. Бул түнү ал абдан азуктады. Таңды жакшы аттырбай туруп, ийнине мылтык жана чоң чанашты асынып үйүнөн чыкты. Чыгып, туура тоону көздөй жөнөдү. Асманда анда-санда жылдыз бар. Жерде үрөң бараң чыкыроон. Ак ыштак али ойгон элек. Бир гана Айниса Гаргардын үйүндө чырак күйүп, Айниса эженин өзү ушу тапта Колдошко каршы келатыптыр. Ийнинде чоң көзү, колунда бозок уйчу идиш аяктары түйүлгөн түйүнчөгү бар. Экөө жолугушкан кезде бири-биринен коркуп кетишти. Ботом, Колдошсуңбу? Деп кыйкырып жиберди Айниса эже. Жүрөгүмдү түшүрдүң айланайын. Мындай маалда мага эч ким жолукчу эмес. Бу каякка жөнөдүң саарлап? Ууга, деди Колдош. Андан көрө бозоңуздан бир чын ичирип койбойсузбу?
Суукту сезбей барайын. Айланайын. Үйгө барып ишчи. Силерге атап бир чара калтырып келатам. Сону ойго отурат. Ага вакыт жок, эже. Мейли эмесе. Ой, кой анда, менден эле ичип кет. Ме, өзүң куюп ич. Гаргар түйүнчөгүн чечип, көзөсүн тосуп берди. Колдош көзөнүн оосун ачып, бир кесе толтура куюп алды. Түндө ичкен арактын оңкулдаган ордуна жылуу бузу барып тийгенде жаны жыргай түштү. Чоң рахмат эже. Акысын берерсиң. Базарыңыз кызысын. Жолуң болсун. Экөө эки жакка, бирөө базарды карай жорголоп, бирөө тоону бет алып, лапаңдап басып кетти. Экөөнүн бул акыркы сүйлөшкөнү, акыркы коштошкону эле. Бирок эч кимиси муну билген эмес. Ошол күнү шаш кеченде Раистин дарбазасына ысак начальник келип токтоду. Ийининде 5 атар мылтык, жанында тапанчасы бар. Келип аттан түшпөй туруп Раисти чакырды. Разак! Өй, Разак! Аткана жактан орун жеңе башпакты. Колунда бешилик. Ысак начальникти көрүп, коркуп жүзү өзгөрө түштү. Арба орун, деди Ысак аке. Келиң, Ысак аке, деди орун жеңе жоолугун оңдоп. Разак каякта? Билбейм, эртең менен аттанып чыгып кетти эле. Колдош кайныңчы? О бала кыйладан бери биздикине келе элек, үйүндө болсо керек. Кайыр. Ысак начальник атын бурду. Раистин өрүк сарын аралап салды. Бактан чыкканча ал эки жерден карганын өлүгүн көрдү. Начальник атын токтотуп, алардын бирин камчысынын сабы менен козгоп көрдү. Каргалар анча тоңбоптур. Мергендин огу буларга бүгүн түн эле тийген көрүнөт, деп койду начальник ичинен. Мергендин ким экенин жакшы билчү. Раистин багынан чыгып, Гевар кемпирдин багына келип кирсе, ал жерде да каргалар жатат. Начальник бул бакта ганын учуратты. Ганы тырбалаңдап бир өрөктүн шагына асылып атыптыр. Эй, эмне кылып атасың? Деп сурады начальник жакындап келип. Мынау карганын канатына ок тийип уча албай жатат, деди ганы, шакта отурган карганы көрсөтүп. Ит мушук жеп койбосун деп шакка кондуруп атам. Ким атып жүрөт бу каргаларды? Колдош аке да. Качан? Кечинде атып өттү. Сен атың каны беле? Тайнеңди эмди отурабы? Шүгүр. Ысак начальник салам айтты деп кой. Куппу? Куп, кирип чай ичип кетпейсизби? Рахмат, шашылышмын. Айланайын, деп кошумчалап койду анан. Начальник өзүнчө бастырып баратып. Өзүнөн өзү баланын атасын эстей кетти. Экөө жакшы тең туш эле. Айылдан айыл кыдырып жүрүп, бирге бозо ичишчү. Кайырде байге, улак болсо бирге барышчу. Досу ашынган кыякчы эле. Ал кыягын ала барган той тамашаларда, үлпөтчүлүк кечелерде сулуу келиндердин көзүнө түшүп кайтышчу. Кайран досу кайерлерде жүрөт болду экен. Кыйладан бери кат кабар жок. Досунун багынан чыгып, колдоштун багына бет алды. Бирок колдоштун багына жетпеди. Жолунан жонуна бир кап тезек көтөргөн, колуна мис чөөгүн кармаган дербиш бүкчүңдөп чыгып калды. Начальник алыстан эле ага жол бошотуп, ал киши жакын келгенче токтоп турду. Дербиш узун бойлуу, арык, сары киши эле. Сейрек сакал муруту өсүп, раңы азып калыптыр. Башындагы тебетеги, үстүндөгү кууртону, бутундагы чарыгы, баарысы эскирип, көрүнүшү өтө жүдөңкү бечаранын. Ассалому алейкум, Дербиш аба, деди тиги киши жакын келгенде. Алейкум ассалам, деди Дербиш аба. Аман эсен жүрөсүң бөкө? Шүгүрчүлүк, өзүңүз кандайсыз? Кыйналып атасыз го? Жок,
Мен бир башчанмын. Тиричилигим өтүп жатат. Мына бул элге жабир болду. Дервиш айылга көз чаптырды. Катын калачка, бала чакага. Эч нерсе эмес аба. Жакында согуш бүтөт. Фронттогулар кайтып келет. Ошентсе экен ылайым. Тезирээк эле ошентсе экен. Бу каякка жөнөп калдыңыз көтөрүнүп? Айтмакчы. Суу ичсең ука, булактын суусу. Дервиш чөгүнөн сунду. Көп бар кемпирге алып бараттым эле. О киши булактын суусунан чай ичкенди жакшы көрөт. Тезекти неге көтөрүп алдыңыз? Тезекти Айнисага алып барам. Аял эмеспи? Көп учурда жаш балдары менен отунсуз отуруп калат. Анын үстүнө бозо салган үйгө отун түтөбү балам. Ысак начайлык Дервиштин суусун ичкенче өзү анын сөздөрүн угуп, адамгерчилигине ыраазы болуп, а кишини жакшы көрүп турду. Рахмат аба, деди анан чөгүндү ээсине кайтарып. Аш болсун. Бу өзүң каякка жол алдың? Колдошко жолуккана баратам. Кичине ишим бар эле. Колдош үйүндө жок балам. Ууга кеткен. Саар менен булактын төгөрөгүн шыпырып атсам, артына мылтык азык оокатын асынып өтүп калды. Булактан суу ичти. Каякка десем, ууга деген. Анда башка күнү келет экенмин. Кайыр эмес аба? Кайыр ука, эсен бол. Дервиш бүкчөңдөп жолуна түштү. Ысак начайлык анын артынан бир пас карап туруп, атынын башын бурду. Бир пастан кийин ал кыштактан чыгып, дарыяны бойлоп, дарыя агып чыккан даранын ичин көздөй багыт алды. Кичине жүргөндөн кийин дарыяга аттарын сугарып аткан атпагар Закирге туш келди. Иштер кандай, эр жигит, деди ал балага. Жакшы, келиң, деп жооп берди Закир. Бу жаз келип калды го. Кошко качан чыгасыңар? Кошко 3-4 күндөн кийин кетебиз. Түзүк. Сен колдошту көрдүңбү? 10 күн илгери ушу даранын ичиндеги үңкүрдүн оозунан көргөнмүн. Сен аякка неге барып жүрөсүң? Ошо күнү ушу жерде ушинтип аттарды сугарып турсам, кокусунан анабыл талдын артынан түлкү качып калды. Мен кууп жөнөдүм. Түлкү дарыяны бойлоп отуруп, дарага, Капчыгайга кирип кетти. Мен да кууп бара бердим. Бир маалда тарс эткен мылтыктын үнү чыгып, түлкү тоңголчо катып кетти. Карасам, суунун өйүзүндөгү чоң үңкүрдүн оозунан ак түтүн булап атат. А түтүндүн арасында мылтыгын таянып, колдош аке туруптур. Мага жылмайып койду. Ал эми өңөрүп кет, деди анан. Мен не кылаарымды билбей калдым. Түлкү эми сиздики да, дедим. Десем, мага анын кереги жок, ала бер, деп дагы айтты. Мен кичине тайсалдап туруп, анан түлкүгө бастырып бардым да, шыйрагынан эңип алып, жолума түштүм. Колдош аке артыман, мени көргөнүңдү эч кимге айтпай эле кой, деп кыйкырып калды. Менимче, ал киши ошол жерде жашайт окшойт. Эмне үчүн антип ойлойсуң? Деп сурады начайлык баланы сынамакка. Усман аке айтат, эми колдош качык болуп калды, эми ал элден жашырын жашайт дейт. Усман аке туура айтат. Колдош качык. Мен аны кармап, военкоматка алып барып тапшырышым керек. Түшүндүңбү? Демек, сенин оюңча, ал дарадагы чоң үңкүрдө жашайт экен да. Анда мен ошол жакка кеттим. Кайыр, эр жигит. Ысак начайлык дараны көздөй жолун улады. Ысак аке, мен да кошо барайынбы? Деп кыйкырып калды. Анын артынан атпагар бала. Начайлык аны таңдана карады. Карап туруп, негедир жибип кетти. Анысын билинер билинбес жылмаюусу менен билгисти. Аттарың эмне болот? Аттарым атканага өздөрү бара беришет. Ал жерде Усман аке бар. Жүрө эмесе, эрмек болосуң. Закир астындагы тулпарына шак камчы уруп, дароо начайлыкке жанаша түштү. Даранын оозу көрүнүп турган. Бир пастан кийин даранын ичине кирип барышты. Даранын күнгөй бетинин кары эрий баштап, ар жеринен карарып,
Ат тескей жагы ап-апак болуп мелтирип жатат. Күнгөйүнө күн тийип, тескейин калың көлөкө басып турат. Ысак начальник менен атпагар Закир суу жээгиндеги калың талдарды аралай кеткен эски жолдун нугу менен аттарын жай бастырып шашылбай келатышты. Талдардын арасынан бирде коён качса, бирде кекелек, чил жана түркүн суу чымчыктар учуп калышат. А сен билесиңби? Деп калды милициянын начальниги. Бир кезде сенин атаң Колдоштун атасы болуп, ушул жерлерде басмачылар менен салгылашканбыз. Закир билбейт экен, башын чайкады. Билбейсиң, балам. Биздин баштан нелер гана өтпөдү. Бирок начальник эмнелер өткөнүн айтпай койду. Бир аз басышкандан кийин алды жактан үңкүр көрүндү. Оона үңкүрдөн көргөнмүн, деди Закир үңкүрдү көрсөтүп. Түтүн жок, деп койду начальник үңкүрдү карап. Ошондон 1 минута өтпөй туруп арт жагынан «Өй!» деген үн чыкты. Кайрылып карашса, өздөрү басып өткөн жолдун ортосунда мылтык асынган, бирок далысында эртең мененки чаначы жок Колдош туруптур. «Колдош аке!» деп шыбырады Закир. «Ошол», деди начальник. «Сен менин аркамдан жүр». Ошентип коюп, Колдошту көздөй жөнөп калды. «Колдош, мен сени издеп келатканмын», деди ал алыстан эле. «Эмне үчүн?» деди Колдош. «Сага повестка чыккан». «Билем». «Билсең жүр». «А мен барбайм. Мен качыкмын. Мен качамын. Мына». Чын эле, жинди шарт-шурт секирип качып жөнөсө болобу? Качканы да кызык. Ыңгайлуу күнгөй жак турса, тескейге карап салды. Болгондо да алды жагында калың карлуу жалаң тилке жатат. А тилке бүткөн жерде тип-тик аска. Акмактык албетте. «Эй, Колдош, бул эмне кылганың?» деп кыйкырды. Артынан ысак начальник. «Кимден качасың? Кайда качып баратасың? Жинди!» Колдош кулак салган жок. Калың карда маңкүчтөп секирип кете берди. «Токто! Атам!» деп коркутту начальник, ийининен 5 атар мылтыгын алып. Бирок Колдош коркподу. Аны көрүп начальник да атпады. Кайра мылтыгын акырын ылдый түшүрдү. Ар бир нерсени түшүндү. Түшүнүп, Колдоштун артынан ончокпай карап тура берди. Колдош чуркап отуруп, акыры аскага жетти да, анан асканын бетиндеги калың карды кере кучактап катып калды. Ошол бойдон ал көпкө чейин козголгон жок. «Өй, бери бас!» деп чакырды ысак начальник. Колдош акырын оодарылды да чарчаңкы түрдө артына кайтты. Жакындап келгенде начальник ысак менен атпагар Закир анын жүзүнөн сала болуп аккан көз жашын көрүштү. «Атпайсыңбы? Неге атпайсың?» деп чаңырды ал, кокусунан начальникке ызырынып. «Мындай учурда атыш сенин милдетиң. Айбан, эгер сен аткың келбесе, мына мен атамын сени. Буга эмне дейсиң, а?» Колдош колуна мылтыгын алып начальникке кезеди. «Сен аткыда эмне? Душман белең мен үчүн», деди начальник жай гана. «А сен адам аткың келсе, согушка барда немистерди ат». Ушул жерде Колдош өңгүрөп, өксүп ыйлап жиберди. Бирок кайта бат эле соолугуп, көз жашын жеңи менен аарчып, башын көтөрдү. Кокусунан мылтыгын Закирге сунуп калды. «Маука, оочулук кылып жүр», деди. Закир аргасыздан начальникти карады. Начальник сунулган мылтыкты өзү жулуп алып, ээринин кашына илип койду. «Мылтык сенин өзүңө керек», деди анан Колдошко. «Эмнеге? Биз фронтко кетип аткандарга согуш өнөрүн үйрөтүш үчүн мылтык жеткире албай, ар түркүн жыгаштан мылтык чаптырып, ошону менен үйрөтүп атабыз. Эртең сен дагы ошо машыгуучулардын катарына кошуласың. Мылтык өзүңө керек». Колдош начальникке жалдырай карады. «Ысак аке», деди ал жалооруп. «Жан аке, мени ошентиңизчи.
Мени ошол фронтко кетүүчүлөрдүн катарына коштуруңузчу. Мени фронтко жөнөтүңүзчү. Бир акелик кылып. Жанаке, мен турмага баргандан көрө жөн эле өлгөнүм артык. Жанаке, бир жакшылык кылыңчы. Эгер согуштан аман келсем, ал жакшылыгыңыз үчүн өмүр бою кул болуп берейин. А келбей алсам, өзүңүз биринчи болуп кара кагазымды аласыз. Ошо кагаз менин сизге айткан саламым, рахматым болсун. Оозуна сала берген экен бечаранын. 1 жылдан кийин чын эле кара кагаз келди. Кайран жигит, деп үшкүрүнүп койду. Ысак начальник аны окуп туруп. Бул бала эмне деп эле жөөлүп атат десе, деди Ысак аке. Эми түшүндүм. Эй, жинди, сага окшогон эр азаматтар тетиги кандуу майданга керек болуп атса, сени бул жерде турмага отургузуп коелубу? Согуш бүткөнчө бекер тамак менен багып туралыбы? Жок, амеки, эртеңден баштап душман менен согушууга даярданасың. 10 күндөн кийин фронтко жөнөйсүң. А дагы 10 күндөн кийин немис менен бетме-бет туруп каласың. Түшүндүңбү? Оозуңа майеке, мына колдорум. Колдош 2 билеген сунду. А колдоруңду не кылам? Байлабайсызбы? А жөн бара албайсыңбы? Акмак. Рахмат аке. Атка учкаш. Жок, мен пияда эле алдыңызга түшүп. Колдош алдыга түшүп жүрүп калды. Анын артынан Ысман начальник, а 3-чү болуп Атбагар Закир жөнөштү. Колдош өзүнүн алдындагы белгисиз тагдырына бет алып, ал жөнүндө ар түркүн ойлорду ойлоп, а Ысман аке ага кичине ичи жылып, аны ичинен аяп. Закир болсо балалык жүрөгү элжиреп, көздөрү жаш өрүп баратышты. Аттарын суугаруучу жайыкка жетишкенде ал берки көөнөн бөлүндү. Айтмакчы ука, деп калды ушул учурда Колдош ага. Жанагы өзүң көргөнүң көрдө бир чана чун калды. Колуң бош күнү ошону айнысы жеге алып барып берчи. Тай, карызым бар эле ал кишиден. Алып барып берет, деди Ысак начальник. Алып барып бергин, а? Алып барып берем, Колдош аке, сөзсүз алып барамын, деди Закир. Кайыр кош аке, жакшы барың. Жакшы кал ука, деди Колдош. Мени эстей жүр. Бир кезде биздин айылда Колдош деген бир бактысыз жинди бар эле деп айта жүр. Закир буга эчтеке дей алган жок. Сүйлөйүн десе тамагы боолуп, көздөрүнө кайрадан жаш толуп, чыдабай кетип, атына уда камчы уруп жиберди. Кара тулпар анын куштай жеңил денесин көтөрүп алып, чымын куюн болуп, кыштакты көздөй жөнөдү. Кыштакка шумкуп кирип баратканда, алдынан мектепке келатышкан майда балдар чыгып калды. Аларды уруп кетпес үчүн тулпар аргасыз акырындады. Ошо кезде тизгини да кошо тартылды. Закир шашыла көз жашын сүртө кетти. Аке, деп кыйкырды балдардын бирөө. Өзүнүн канысы экен. Аке, сүйүнчү, биздин эчки тууду. Экөө тең соно эжелердин текесине окшош, сап-сары. Барып көрсөңүз, аке, анан дагы үйүбүздүн ичиндеги өрүк да гүлдөдү. Койчу, деди ошондо гана Закир кызыгып. Өлөйүн агер жалган айтсам, гүлдөдү бир чырпыгы. Барып көрсөңүз, аке. Закир болуп тур дегендин ордуна атын шарт үй жакка буруп чаап кетти. Жаш балдар анын артынан суктануу менен карап калышты. Закир келсе, энеси жаңы туулган улактарды эмизип, эшиктин алдындагы апторойдо отуруптур. Атын нары бери байлай салып, «Энеу», деп энесинин алдына жетип барды. «Энең айлансын сенден», деди. Гүвар кемпир небересинин чекесинен өп. «Кандай? Кыйналбай жүрөсүңбү? Арыктап кетипсиң го балам?» «Эчтеке эмес. Мына, эчки да тууп берди. Айран, сүт болот. Анан бат эле бышыкчылыкта келип калат. Ичкери кир. Алдыңа азыр курут коем». Закир үйгө кирип эле бурчтагы өрүккө келди. Укасы айткан чырпыкты тапты.
Чырпык али гүлдөй элек экен, бирок бүчүрлөрү кызарып, анча мынчасынын учу агыш тартып калыптыр. Гүлдөгөн ушул да, деди Закир, чырпыкты назик сылап. Жакшылап ачылган күнү сонуга айтыш керек. Келип көрсүн. Соно. Ормончулуктун какыр сайындагы тал, чычырканак, ит мурун, жапайы розанын арасында канатына жаанын огу сайылган короз кыргоол качып баратат. Уча албайт, чуркашын жакшы чуркайт. Бирок суройгон жаанын огу дарак, чөп, таш сыяктуу нерселерге тийген сайын бечаранын жаны көзүнө көрүнө түшүп, аргасыздан бир паска токтой калып дагы чуркайт. Анын артында жашарган жаш чөптүн бетинде билинер билинбес изи, анда санда каны тамчылап келатат. Ошол из менен канды кубалап атылган октун ээси ормончулук сыраңдап келет. Ийинине жаасын жана эшегине жем берчү калтасын асынып алган. Калтадан жаанын бир даана огу сороюп чыгып турат. Жааны да, окторду да чолок өзү жасайт. Жааны талдан, окторун камыш менен жукатын кеден. Жаа анын бирден бир оочулук куралы. Мылтык атып, капкан коюп, тор жайганды жаман көрөт. Короз кыргоолду ал өзүнүн көпүрүгүндө туруп көрүп калды. Бир жумадан бери бул шайтан көпүрөктү оңдоп аткан. Суусардын жемеси ага катуу таасир кылды. Айтса айтпаса бекер отурганча оңдоп кое турган иш экен. Сайдын боюндагы эле талдардын жоон шактарынан кесип чыгып, арсак терсек тешиктерин бүтөп жатат. Бүгүн эртең бүтүрөт. Ойлоп көрсө, көпүрүктүн иштеп турушу суусарга гана эмес, өзү үчүн да абдан керек болуп чыкты. Кокус сайга кайра улуу суу келип, тегирмени зуулдап жүрүп берсе, аны менен эл каттай баштайт да. Короз кыргоол өзүнө өзү кылып алды. Эмесе ормондун бүгүн оочулук кылайын деген ниети жок болчу. Ал терлеп тепчип кызуу иштеп аткан. Кокусунан короз кыргоол өзү куркулдап жиберди. Болгондо да көпүрүктүн тушундагы эле чычырканактын ичинен. Ормон башын көтөрүшү менен көрдү аны. Коюу чөптөн кой коюп мойнун созуп туруптур. Ормон ойлонуп көрсө, дербиштин кекилигинен кийин эт жей элек экен. Ал дароо балта тешесин таштай коюп, шашкан бойдон тегирменине түшүп кетти. Бир пастан кийин жаасы менен ок салынган торбосун асынып алып, короз кыргоол жүргөн чычырканакка келип кирди. Кыргоол алыс кетпептир. Көргүлүгү бар экен шордуунун. Көздөлүп атылган ок шуу этип барып канатына сайылды. Жыгылбады, бирок тызылдап качып жөнөдү. Мына ошондон беракка качып келатат. Бир маалда ормон аны чаташып өскөн ит мурундун ичине киргизип жиберип, изин да, канын да жоготуп койду. Көп издеди. Акырында кыргоол эмес, кыргоолго сайылган өзүнүн огуна туш келди. Огу эки ача ит мурундун ортосунда кыпчылып сынып калыптыр. Кутулуп кеткен экенсиң, кысталак, деп койду ормон. Ал кыргоолдон күдөрүн үзүп кетмекчи болуп атканда, кокусунан чөптүн арасындагы төгөрөк уяга көзү түштү. Уя кыргоолдуку экен. Ичинде 3 тукуму бар. Ормон аларды карап туруп, тамшанып койду. Көрсө, эртеден бери эчтеке жебептир. Кечирип кой, сен дагы тууп аласың, деди. Ал тукумдарды тууган мекиянга арнап. Анан тукумдардын бирөөн кылдаттык менен чымчып алды да койнуна салып басып кетти. 20 метрге жетпей туруп, бир түп розанын көлөкөсүндө отурду. Отурар замат койнунан тукумду алып чыгып, учуна бир чертти да ичиндеги суюк затты оозуна оодарып алды. Кудайга шүгүр, деп койду артынан. Мына ошондон кийин гана ал үстүндөгү розанын гүлдөрүн көрдү. Ой, сени ачылып калган турбайсыңбы? Деди чулок, гүлдөрдү эркелете кармалап. Кийин бирөөн назик жыттап коюп, анан чалкасынан түшүп көк чөпкө жатып алды. Анын көңүлү ток, кайгысы жок эле ушу тапта. Бир пастан кийин көшүлүп уйкуга кетти.
Чулоктун түшүнө эски кыштак кирди. Кудо азыркыдай жазымаал экен. Дарыялардын суусу аябай кириптир. Тим эле шоукумунан кулагың тонойт. Мурза Гапаров. Дарыялардын шоукуму. Чыгарманын соңу.